Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, Адылбек Алешевич, Бактыргешевич, Акылбек Жапаров кетиптир. Мен жана күнү дагы айтканымда, бул сиздердин чоң ишенимиңиздер менен мына Ош шаарынын мэрин алмаштырдыңыздар да. Чоң ишенич менен жумушун баштады. Бул жерде Ош шаарында эң чоң көйгөйлүү маселелердин бири бул шаарга кирген, мен жана буга чейин дагы айтып кеткенмин, 4,5 километр Т-образныйдан кирген жол. Акылбек Үсөнбекович айтып атат, эми Ош шаары өзү жасасын депчи. Бул эми Ош шаарына эле керектүү эмес да. Бишкек шаарында канчалаган андан 10 эсе көп жолдор салынып атат. Туура. Ош шаарга райондон, областтан канчалаган элдер кирип чыгат. Алар дагы ушул кыргыз мамлекетинин жарандары. Бир эле шаарды карабай, шаардын эле мектебине жүктөбөй, көп акча кетет экен дейт. Конечно кетет. 100 миллион кетеби, 1 миллиард кетеби? Биз милдеттүүбүз да, ошону бир Минтранс кандай планыңыздарда барбы? Ошону жасабайлыбы эми? Эң көйгөйлүү маселе. Убакыт токтотуп койсоңор. Бул Ош шаарынын ичинде ички жолдор бизге карабайт Минтранска. Ал Алексей Абдуллаевич. Ош шаарынын өзүнүн бюджетинен каралат, өздөрү курушат. Урматтуу министрдин орун басары, сизде маалыматыңыз жок экен. Ол Ош шаарынын ичине карабайт. Бул райондон шаарга кирген жолду айтып атам мен. Альтернатива. Алексей Абдуллаевич, мен жооп берип коеюнчу. Ал жерде сиз айтып аткан жол Тыгыдан баштап түз. Ал жерде биз Ош шаарда отурганда комитетте. Ал жерде маселе болуп калды. Двухполосный, четырехполосный деген, туурабы? Ошол сиз айткандан кийин биз кайра Минтранс менен биздин өз администрация президенти сүйлөштүк. Азыр биз ушул маселени мындай так айта албайм азыр, бирок ошол специалисттер так жооп берип коюш керек болуп атат да бизгечи. Ал жерде специалист. Ошол транспорт специалисттерчи. Ал жерде бул эми жаңы замминистр болду, азыр кичине бир аз. Ал жерде эки маселе бар да бизде. Же биз ал жерде кеңейтип 4 полосуну киребиз, же объездной жолду киргизебиз. Билесиз, объездной жол. Ал да маселе бар да. Ошон үчүн 4 полосуну маселе чыгып калды акта. Трансформация. Сиз айттыңыз, жок 4 полосуну кереги жок, 2 полосуну деп атасыз. Кыла берсин депчи. Ошол жерде маселе болуп калды да, ошол жерде. Ошону биз чечкенден кийин жерде маселесин, анан кийин 4 полосуну деген маселени коюш керекпиз. Бактыргешевич, мен айла кеткенде 2 полоса дедим. Айла кеткенде. Ал эми сиз айтып аткан ал башка жол ал, эки башка направление. Рахмат, ошону биргелешип жасайлы ошону.